Урматтуу мекендешим, жашоодо өзгөрүүлөрдөн коркпош керек. Бир нерсе өзгөрсө, мисалы бир квартирада жашап жүрөт деңиз, казайын келип урушуп чыгарып башка жерге айдап берди, башка жерге барып калдыңыз. Бул сиз үчүн өзгөрүүбү? Өзгөрүү да. Мындан коркпош керек, кайгырбаш керек дагы. Бир карга эптеп-септеп учуп бир даракка конот экен да. Ал дарак чөл экен, чөлдүн ортосунда бир дарак да. Эми бул эмне кылат? Ошол жерге уясын салып башакып жашашты баштайт. Күндөр өтүп катуу борон шамал болуп, баягы дарагы учуп сынып шактары болуп, ошол жерден учуп кетет дарагы дагы. Карга кыйналган абалда дагы учушту баштайт. Учуп кыйналып келип, деңиздин жээгинде бир өзгөчө бир дарактар өскөн кооз жерди таап алып, ошол жерде кеңири жашашты баштайт да. Бул бир даракты жоготту, бирок бул жактан көп нерсени таап алды. Бир адам бир өрөндө калып кетет экен. Деңиздин ортосунда бир өрөндө калып кетет экен. Өзү жашаганды баштайт экен. Өзү барлык кыйынчылыктарга чыдап жашап, бир үй салат экен, араңдап үй салат экен. Куру отундарды таап келип, өлө отундарды ичинен таап келип, чытырман токойду ичинен алып чыгып, бараң бир үй курат экен. Үй куруп жашашты баштаса эле, бир чагылган тип баягы үйү күйүп кетет экен. Күйүп кеткени үйүнө келип, күйүп жаткан үйүн көрүп, күлдөрүн карап, күлдөрүн кармап, Кудай Таала, араң бир үй салдым эди, ошондо көрө албадыңбы? Сен барсыңбы, жоксуңбу деп Кудайга налыйт да. Ошондо ал жактан бир кеме келет. Сен бизди чакырдың го, от жагып, бул жакта адам бар деп, от чакканың үчүн биз келдик, сени алып кеткени деп, баягы адамды алып кетет экен да. Айтайын дегеним, өзгөрүүлөрдөн, бир нерселерден коркпош керек бул жашоодо. Ал жакшылыкка бир хикмат бар, бир жакшылык бар. Сизге эмне жакшы, эмне жамандыгын Кудай Таала, Аллах Таала өзү эле билет. Бир адам чөлдө жүрөт экен. Чөлдө жүрүп, араңдап, кыйналып, эми бул чөлдөн чыгып кете албайт окшойм, суу дагы жок, эчтеке жок, өлөт окшойм, ушул жерде тынч эле өлөйүн деп бир жерге жатат экен. Жатып көзүн жумуп ачып, эми жатса, бир каар алаконда жылан чыгат экен. Бир чоң жылан чыгат экен. Ал жыланды көрөр замат эле, Кудай Таала, тынчыраак өлгөнү да койбойсуң деп качышты баштайт экен. Качып, 2 адыр өткөндөн кийин ал жакта элдер кыштак, айыл, адамдар жашай турган жер экен да. Эгерде ал жыланды чыгарбаганда Аллах Таала, ал адам ошол жерде жатат эле, чындап өлөт эле да. Тагдыр Аллах аны чыгарды, ал адам качты, жылан аркылуу аны Аллах Таала бактка бөлөп койду. Айтайын дегеним, бир жамандыкпы, артында бир жакшылык бар. Жамыр күн сайын жаабый бербейт. Кыш дагы түбөлүккө уланбайт. Айтайын дегеним, бир жамандыктан сөзсүз түрдө жакшылык келет. Бул аннык, бул 100%. Сенин дагы бүгүн башыңда турган түшүк, урматтуу мекендешим, ал туруктуу эмес, түбөлүк эмес. Сен кичинекей бир кара булуттун үстүндө турасың да. Кара булут үстүңдө турат, башың үстүндө. Ал кичине эле жылсаң, ал аламдашуу доорунда өтө көп ачык эшиктер барлыгын көрөсүң. Ошондо экен духуңду эч качан түшүрбө, өзүңдү эч качан чөктүрбө, ар дайым алдыга аракет кыл. Алаксый турган нерселер, бул жашоодогу мүмкүнчүлүктөр канчалык көп экендигин ошондо билесиң, көрөсүң. Урматтуу мекендешим, коркпо, сен мусулмансың, сен кыргызсың, сен негизгиси урматтуу мекендешим, мусулмансың. Алдыга аракет кыл. Чегинбе, жеңилбе.